Байырбыз эле мектепте окуп жүргөндө ушундай нерсени кылсак керек Айрыкча жигиттер Росомаха фильми чыккандан кийин баары тең ушундай болгусу келген. Бирок биз ал фильм жөнүндө сөз кылбайбыз. Ал персонаж жөнүндө сөз кылбайбыз. Биз логарифма жөнүндө сөз кылабыз. Ал эмне? Логарифманын касиеттери эмнени окуп үйрөтөт? Азыр биз ошону билебиз. Анда эмесе баштадык. Мен азыр доскага логарифманы жазайын. Логарифма төмөнкүчө жазылат. Латын тамгасы L, O, анан G, же болбосо G. Демек, логарифма. Логарифма 2-нин 8-инчиси деп коеюн. Бул эмнени түшүндүрөт? Коркпогула, бул оңой эле нерсе. Логарифма 2-нин 8-инчиси кандайдыр бир санга барабар, биз билбейбиз, аны x деп коелу. Эми муну кантип чыгарабыз? Бул даражаларга аябай байланышкан тема. Даражалардын бир тууганы деп койсом болот. Эгерде ким даражалардын касиетин билбесе, анда бул жактан кирип көрсөңөр болот. Ал эми биз сабагыбызды улантабыз. Демек, логарифманын 2-нин 8-инчисин табыш үчүн 2-ни кайсыл даражага көтөрсөк 8-ди алабыз деген суроого жооп беришибиз керек. Демек, 2-ни кайсыл даражага көтөрсөк биз 8-ди алабыз. Туура. 2-ни 3-чү даражага көтөрүшүбүз керек. Мына x барабар болуш керек 3-кө. Туурабы? Ошондо 2-ни 3-чү даражага көтөрсөк 8-ди алабыз. Демек анда x бул жер 3-кө барабар экен, Мынакей, логарифма ушуну түшүндүрөт. Болду. Эч кандай оор эч нерсе жок. Логарифма 2-нин 8-инчиси бул 2-ни 3-чү даражага көтөргөндө 8-ди алабыз деген суроого жооп берет. Азыр мен бир мисал берем, аны өзүбүз чыгарып көрөбүз, Демек, логарифма 10-дун 100-нчүсү силерде канча чыкты? 10 чыккан жокпу? 10 чыкса анда жаңылышасыңар. Эмнеге? Анткени биз 10ду кайсыл даражага көтөргөндө 100ди алабыз деген суроого жооп бере атабыз. Демек, 10ду x-нчы даражага көтөрсөк 100ди алышыбыз керек. Бул жактан 10-дун квадраты 100ди берет, ошондуктан x-тин ордуна 2-ни жазсак болот. X 2 болгон. Демек, 10ду 2-нчи даражага көтөрсөк, биз 100 деген санды алабыз. Демек, жооп 2 чыгат. Кийинки эсепке өттүк. Логарифма 4-түн 64-үнчүсү. Демек, биз 4-тү кайсыл даражага көтөргөндө 64 алабыз. Демек, карайбыз. 4-тү көбөйтөбүз 4-кө, бул 16. 16-ны кайра 4-кө көбөйтсөк, барабар болот 64-кө. Демек, биз даражаларды аябай жакшы билишибиз керек. Даражаны билбесек, анда логарифманы да үйрөнө албайбыз. Демек, 4-түн канчанчы даражасы 64 берет экен? Демек, 4-түн 3-чү даражасы. Логарифма 4-түн 64-чүсү 3-кө барабар. 4-тү 3-чү даражага көтөргөндө 64-тү алабыз деген суроого жооп берет. Дагы эсептер иштеп көрөлү. Мындай эсептерден бизде 20 болот бул сабакта. Аны эмесе уланталы. Логарифма 754-түн биринчисин табыш үчүн биз 754-тү кайсыл даражага көтөргөндө 1ди алабыз деген суроого жооп беришибиз керек. Кана, ойлонолучу. Кайсыл даража? Каалагандай сандын 0-чү даражасы 1ди берет деген даражалардын касиетинде бар болчу, Демек, жооп не болот экен? 0. Себеби 754-тү 0-чү даражага көтөрсөк 1ди алабыз. Мына ушундай эле оңой нерсе. Бул жакта кичине башкачараак болуп калыптыр, Логарифма 2-нин 4-чү даражасы дейт. Муну биз башкача элестетип алалы. Логарифма 2-нин 4-чүсү 16, Ушундай кылсак, бизге мурунку көрүнүшкө окшош болуп калды. Карайбыз. Логарифма 2-ни кайсыл даражага көтөргөндө 16-ны алабыз? Албетте 4-чү даражага көтөргөндө 16-ны алабыз, туурабы? Анда бул эсепти бул жактар окшош болсо, муну бул жака эле түшүрүп салсак болот экендер, туурабы? 2-ни кайсыл даражага көтөргөндө 2-нин 4-чүсүн алабыз деген суроо жооп берет. Туура, 2-нин 4-чүсүн 4-чү даражага көтөргөндө гана 2-нин 4-чүсүн алабыз,
Бул эсепте эле жаңы эле эсепке окшош экен. Эгерде кимдин жообу -4 чыкса, анда силер азаматсыңар. Эмне үчүн -4? Себеби бул жер менен бул жер окшош болуп калды, анда биз бул жоопду алып келип туруп, бул жака -4 деп жазып койсок болот. Муну биз жаңы эле далилдедик, туурабы? Кийинки эсепке өткөндө өзүбүз чыгарабыз. Бул эсеп башкалардан кичине өзгөчөлөнүп турат. Өзгөчөлүгү бул жакта рационалдык сандар пайда болду. Башкача айтканда бөлчөк пайда болуп калды. Кантип чыгарабыз? Эң биринчи биз 1/27-ни башкача жазып алалы. 1/27 кайсыл сандарга барабар болушу мүмкүн? 1/27 бул 1/3-түн кубу, туурабы? Демек 3/3 даражага көтөрүп 27-ни алабыз. Ал эми биз 3-түн кубун үстүнө чыгарсак, башкача айтканда жөн гана санга алып келсек, бул 3-түн -3 даражасы дегенди түшүндүрөт болчу, туурабы? Анда улантайын. Логарифма 3-түн, мына 3-чү, анан бул саныбыз 3-түн -3-сүнө барабар болду. 3-түн -3-сүнө. Анда жооп, демек бул жактар окшош болуп калды. -3-тү алып келип жазып коебуз. Демек, кимдин жообу -3 чыкса, анда силер теманы жакшы түшүнүп аткан болосуңар, кийинки эсепке өттүк. Токтогула. Бул жакта жана log деп жазылып турган. Азыр болсо lg деп турат. Кантип чыгарабыз муну? Бул жакта негизи да жок экен. Бул lg деген сөз log 10 дегенди түшүндүрөт. Демек, lg менен log 10 бири-бирине барабар, же болбосо окшош. Анда биз lg 0,1ди log 10 1000/1 деп жазалсак болот экен, log 10 логарифма 10дун 0,1-си. Кантип чыгарабыз? Барабар. Эң биринчи биз бул жака көңүл бурабыз. 0,1ди башкача сандарга айландырып алабыз. Жазайын. 0,1 барабар. Бул жөнөкөй бөлчөк алып келсек, 1 бөлүнгөн канча? 1, 2, 3, 0 бар экен. 1, 2, 3, 0. Бирди жазып коебуз. Демек, 1/1000ге барабар. Ал эми 1000 деген сөз бул 1/10дун 3-чү даражасы. 1/10дун 3-чү даражасы. Эгерде биз муну кадимкидей эле бүтүн санга алып келгиз келсе, анда даражасын -1 коюп коебуз, 10дун -1. Демек, 0,1 10дун -3 даражасына барабар экен. Анда жазам. Логарифма 10 анан 10дун -3. Бул жакта окшош болуп турат, бул жер менен бул жер окшош болуп турат. Анда жооп -3. Бул жакта тескерисинче негизинде бөлчөк сан туруп калды. Анда кантип иштейбиз? Макул бөлчөк сан кала берсин. Биз бул жакты өзгөртүп алалы. Мисалы, 64-тү башкача кылып айландыралы. 64 деген бул биринчиден 8 көбөйтүлгөн 8, туурабы? 8 көбөйтүлгөн 8. Ал эми 8 деген бул 2 көбөйтүү 4. 2-ни 4 көбөйтсөк 8. Анда бул жакта эле 2 көбөйтүү 4, экөөнүн ортосунда көбөйтүү белгиси турат. Булар бар көбөйтүү. Ал эми 4 деген бул 2 көбөйтүү 2. 2 кала берсин. 4 деген 2 көбөйтүү 2. Анан бул жакта 1, 2 бар. Демек, канча? 2-нин 6-чы даражасы 64кө барабар экен. Демек, жазып коелу. 64 барабар 2-нин 6-чы даражасы. 2-нин 6-чы даражасы. Андан кийин бул жакта жөнөкөй бөлчөк түрүндө берилиптир. Биз муну жөнөкөй бөлчөккө кантип алып келсек болот? Биз муну мынтип алып келебиз. Демек, 1/2-нин 6-чы -6-чы даражасы. Биз жана ушундай сан болуп турганда, үстүнө чыгып плюс кылып алганбыз. Эгерде ким түшүнбөй жатса, менин даражаларга арналган атайын сабагым бар, ошол жактан көрүп, анан кийин бул видеону көрсөңөр болот. Демек, 1/2-нин -6-чы даражасы экен. Ал эми биз муну
1 bölü 2 деп туруп сыртына -6-ны чыгарып салсак болот туурабы? Себеби -6-ны кайра качан ичине киргизгенде эле бул санды алабыз. Кайра кайтып коеюнчу мынакей. 1дин -6-чысы барабар деле 1ге болот, баары 1ге болот. Калган сан өтөр 1 болот. Ал эми 2-нин -6-чысы 2-нин -6-чысы деп мынакей кайра ушул келип калды. Мен азыр бул вариантты алып келип бул жакка жазайын. Логарифма 1 бөлü 2 анан кийин 64 болсо ушуга барабар болду да, мынакей 64 барабар 1 бөлü 2-нин -6 даражасы. Бул жакта бул менен бул окшош болуп турат, анда жок туптура -6. Демек логарифманын 2ден 1-нин 64-чүсү бул -6га барабар экен. Өзүңөр деле билип турсаңар керек. Мисалы, тамыр асты 7-ни кайсы даража көтөргөндө 49 табабыз, Биринчиден, бул 49га жакшыраак көңүл буралы. 49 деген бул 7-нин квадраты. Же болбосо 7 көйдү 7. Ал эми биз 7-ни башкача дагы бир жол менен жаза алалы. Бул мындай жол болсун. Тамыр асты 7-нин квадраты. Туурабы? Тамыр асты 7-нин квадраты 7-ни эле берет. Демек бизге дагы бир 7 керек. Мынакей 7 деген эле сөздү биз башкачалап жаза алдык. Бул 7, бул 7. Бул экөө канчаны берет экен? 49ду берет экен. Туурабы? Демек тамыр асты 7-ден бул жакта 2 жол бар, тамыр асты 7-ден бул жакта 2 жол бар. Бардыгы бирип, тамыр асты 7-ден бизде 4 жолу бар. Тамыр асты 7 4. Демек негиздер окшош болсо, даражаларын кошуп салсак болот. Демек 49 деген сөз тамыр асты 7-нин 4-чү даражасы экен. Жазам. Баарын жазам. Логарифма тамыр асты 7 49 деген тамыр асты 7-нин 4-чү даражасы экен. Окшош, анда 4 келип өзү түшүп калат. Мына жок ушундай. 10-чу эсепке өттүк. Чыккандар азаматсыңар, ал эми чыгарбагандарга азыр үйрөткөнгө аракет кылам. Бул жакка тийишпейбиз, бул жакка кала берсин. Биз бул жакка окшоштурганга аракет кылабыз. Мен бул жак деп сүйлөй берейин, себеби булардын чынын айтсам аталыштарын унутуп калдым. Бул мааниге эч кандай эмес. Биз эң маанилүү нерсе чоң түшүнүшүбүз керек. Барабар канчага? Демек 2 тамыр асты 8ди биз тияка бияка айландырып башкача жаза алалы. 2 тамыр асты 8 тамырлардын касиетинде 2-ни тамырдын ичине киргизиш үчүн биз тамырдын уруксат сурап, андан кийин ичине киргизишибиз туурабы? Аны бул жакта көрсөңөр болот, тамырды өткөндө. Демек, логарифманы билиш үчүн дагы тамырларды билиш керек экен. Кыскасы, бул квадраттык тамыр болгондуктан 2 ичине квадрат болуп кирет. 2-нин квадраты көбөйтүлгөн 8, ал ичинде 8 бар. Башкача айтканда, бул жакта 2ден 2 жолу болуп атат, 2-нин квадраты, а 8 деген бул 2-нин 3-чү даражасы. 2 көбөйтүү 2 4 болду, 4-тү кайра 2 көбөйтүп коебуз. Демек 8. Бардыгы канча болуп атат? 2-нин 5-чиси. Мен азыр бул тамырларды өзүнчө тамыр кылып бөлүп алсам болот. Тамыр асты 2 көбөйтүлгөн тамыр асты 2 көбөйтүү тамыр асты 2 көбөйтүү тамыр асты 2 көбөйтүү тамыр асты 2. Демек 5 жолу жаздым. Ал эми тамыр асты 2 деген сөз эмнени түшүндүрөт өзү? Тамыр асты деген сөз бул 2-нин 1 бөлүнгөн 2-чи даражасы. Бул вариантта да жазсак болот, бул вариантта дагы жазсак болот. Демек ушундан канча жол экен? Тамыр асты 2 бул жакта 5 жолу жазылды. Демек, негиздери окшош болсо, анда көрсөткүчтөрүн кошуп салсак болот, туурабы? Кошсак болот. Жазам. 2-ни жазам дагы, баарын кошом. Кошкондо жөн гана өз белгилерин коюп туруп, даража эмес, бөлчөктөрдүн
астылары башкача айтканда бөлүмдөрү окшош болсо анда бөлүмүнө жазып коесуз. Бөлүмүн жаздык. Ал эми үстүлөрүнүн баарын кошуп коесуз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлү 2. Ушул 2 тамыр асты 8 деген сөз бул 2'nin 2'den 5. даражасы келет. Анда толук жазам. Логарифма 2'nin ne oldu? 2 тамыр асты 8. 2'nin 2'den 5. darajасы. Булам калат үйгө окшоп кетти. Демек, окшош болуп турса анда жооп 5 бөлү 2 деп жазсак болот, же болбосо 5 2 болсо канча деп 2,5 деп 2 жоопто жазсак болот. Эгерде кимдин жообу ушундай чыкса, анда силер эң мыкты абитуриентсиңер. Кеттик. Биз азыр бул эсепти чыгарыш үчүн бул жерде өзгөртөбүз. Демек 0,5 деген бул биринчиден бул жак жазган 0,5 бул 1'дин жарымы. Же болбосо 1 бөлү 2. Ал эми бул жака жазып коеюн, логарифма 1 бөлү 2 болду. Ал эми бул жакты дагы өзгөртүүлөрдү жүргүзөлү. Мисалы 1 бөлүнгөн 4 деген сөз бул 2'nin квадраты, тамыр асты 2 деген сөз бул 2'nin 1 бөлүнгөн 2 даражасы турат. 1 бөлүнгөн 2 даражасы. Эми биз уланталы. Даражалардын негиздери жок. Эгерде сандын негиздери окшош болсо, анда негизин жазып туруп, үстү жан кошуп койсок болот. 2 плюс 2'ден 1. Биз муну кошуш үчүн жөн гана аралаш бөлчөккө алып келип койсок болот. Ушундай дагы бир касиет бар, буну биз мынтип жазып койсок болот. 2,2'ден 1 деп. Ал эми аны буруш бөлчөккө айландырыш үчүн билебиз, аны 2'ye 2 коюп туруп 1 деп кошуп коебуз. Демек 5 болот. 2'ye 2 бөлсөк 4, 4кө 1 кошсок 5. 1 бөлүнгөн 2'nin 2'den 5. даражасы келет. Макул. Бул жакта 1 бөлүнгөн 2 деп эле турат. Азыр биз ушуну 1 бөлүнгөн 2 форматына алып келишибиз керек. Эми кеттик. Барабар 1 бөлүнгөн 2'nin 5 бөлү 2 деп жазып койсок болот. Себеби качан ачканда кайра 1'ди 5'тен 2 даражага көтөрсөк баары эле 1 чыгат. Анан кайра ушул эле санды алабыз. Демек бул 1 тамыр асты жок. Бул 1 бөлү 4 тамыр асты 2 ушул санга барабар экен. 1 бөлүнгөн 2 анан 5 бөлү 2. Ошондо 1 бөлү 2 1 бөлү 2 окшош болсо, анда жооп 5 бөлүнгөн 2 чыгат. Эгерде баары түшүнүктүү болсо, анда 12 эсепке өттүк. Бул эсебибиз жанакы караганда кичине башкачараак экен, бирок баары эле чыгарабыз. Эң биринчи биз сандын даражасына көңүл буралы. Даражасы чыгара алабыз. Ал болсо логарифма 3'түн 27'си деген сөз бул 3'тү кайсыл даражага көтөргөндө 27'ни алабыз. Демек 3'тү 3-чү даражага көтөргөндө 3'түн 3-чү даражасы 27 болот. Анда логарифма 3'түн 27'си бул 3 болсо, 3'тү жазып коеюн буга. Даражасы 3 болду. Анда өзү 27 чыгып турбайбы? Демек ушундай экен, Биз дагы бир далилдөөлөр жүргүзүп коелу. Мисалы үчүн 2'nin логарифма 2'nin 8'si деп коеюн. Бул канча чыгат деп ойлойсуңар? Эң биринчи үстүн карайлы. Логарифма 2'nin 8'si дейт. Кайсыл санды, жок, 2'ни 8'сini алыш үчүн кайсыл даража көтөрүшүбүз керек? Албетте 3-чү даражада 2'ни 3-чү даражага көтөрсөк 8'di алабыз. Демек анда 2 3 экен да. 2'nin 3-чүсү бул 8 берет да. Башкача айтканда, эмнени байкадык бул жакта? Эгерде бул жакта сандын даражасы менен бул жактагы сандар окшош болуп калса, биз
8'de alып барып бул жакка жазып койсок болот. Бул жакта эле ушундай карасаңар, мынакей. Окшош болуп калдыбы? 27 келип бул жакка жазып койдук. Азыр кичине түшүнүксүз болуп калса, кийинки сеттер иштесек өзү түшүнүп кетебиз, улантабыз. Мен бул эсепти ойлонбой туруп эле жообун таап койсом болот. Анткени жообу 16га барабар. Эмне үчүн? Себеби бул жер менен бул жер окшош болуп турат. Анда 16 алып келип түшүрүп койсом болот. Азыр далилдейм. 2-ни жазайын. Анан кийин даражасы канчага барабар? Бул өзү логарифма 2-nin 16-сы кайсы санга барабар? 2-ни кайсы даражага көтөрсөк 16 алабыз? Албетте 4 алабыз. Туура 4. Демек логарифма 2-nin 16-сы 4кө барабар болсо, ал эми бардыгы 16 болот. Мынакей жооп чыкты. Мен жок гана оңой жолун колдодум. 2 окшошпу? Болду, 16-ны алып барып койдум. Кийинки эсептерде ушуга байланыштуу болот. Өзүбүз чагымга аракет кылабыз. Мынакей. Бул эсепте жооп 8 чыгат, туура. Эми бир нерсени айта кетейин. Логарифманын түпкү майнысы эмнеде? Эмне үчүн колдонушат логарифманы? Мынакей ушул жерден түшүндүрүп берем. Демек биз логарифма 2-nin 8-син билебиз, Биз 2-ни 3-чү даражага көтөргөндө 8 алабыз. Ал эми логарифма 3-түн 8-сиси болуп калсачы, демек 3-тү кайсыл даражага көтөргөндө 8 алабыз? Мынакей биз билбейбиз буну. Ошондо мынакей логарифма жооп берет ушул суроого. Бул ушул сан, мынакей. Логарифм 3-тү кайсыл даражага көтөрсөк 8 алабыз? Мынакей ушул санга көтөрсөк 8 алабыз деп жооп беребиз. Бул болсо константа, туруктуу. Башкача айтканда, мисалы үчүн тамыр асты 2, тамыр асты 2 окшош. Тамыр асты 2ден эчтеке чыкпайт деп билбейбиз, ушул бойдон калат, туруктуу. Бул дагы ушул. Демек түшүнүктүү, майнысы. Кыскасы, ушундай эсептерге келгенде, мурунку билген касиеттерди колдонуп чыгара беребиз. 15-эсеп. Жообу албетте 12 да. Себеби бул жер менен бул жер окшош болуп турат, анда ойлонбой туруп 12-ни жазып койсок болот. Кийинки эсеп кичине башкачараак болот. 16-эсепке көңүл буралы. Бул эсепти чыгарыш үчүн биз даражалардын касиетин билишибиз керек. Карасаңар, даражасында кошулуп турат. Биз кайсы учурда кошчу элек? Мисалы карайлы да. 2-nin 4-чү даражасы, туурабы? 2-nin 4-чү даражасы. Бул деген 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү 2 да. Жол болсо муну 2 2-nin 2-нчи даражасы деп жазып алайын. Ушуну 2-nin 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн кайра 2-nin 2-нчи даражасы деп жазып алайын. Бул жакта 2-nin 2-нчи даражасы бар, бул жакта 2-nin 2-нчи даражасы. Чыгып бардыгы келип 2-nin үстүнөрү кошулуп кетет. Көрүнөр 4-чү даражасы. Бул жолуна мисал үчүн. Бул жакта эмне болуп атат? Демек биз ушуну 2ге бөлүп алсак болот экен. Кантип бөлүп алабыз? Негизин жазабыз. 2 деп жазабыз. Көбөйтүлгөн кайра 2-nin логарифма 2-nin 10-чусу деп. Мынакей, көрүнөрбү? Эгерде астылар окшош болсо, үстүлөрүн кошуп салсак болот. Астылар окшош, үстүлөрү кошуп салган. Кеттик, улантабыз. 2-nin 2-нчи даражасы 4кө барабар. Ал эми көбөйтүүдөн кийин 2 логарифма 2 10 дейт. 2-ни кайсы даражага көтөрсөк 10 алабыз. Бул суроого жооп бере албайбыз, ошондуктан бул касиетти билебиз дагы. Жооп 10 чыгат турат деп 10 жазабыз. Ал эми 4кө 10ду көбөйтсөк, бизде жооп 40 чыгыш керек. Мынакей жооп ушундай. 17-эсеп өттүк. Аябай оор көрүнөт экенби? Бирок чындыгында оңой эсеп. 8-дин биринчиси, биз 8-дин биринчиси көбөйтүлгөн 8-дин логарифма 77 1 деп жазылган. Макул, 8-дин биринчиси 8ге эле барабар. Ал эми бул жакта жана окшош болуп атпайбы? Бирок бул жакта окшош болбой калды. Эмне кылабыз анда? Логарифманы карайбыз. Демек 77-ни кайсы даражага көтөргөндө 1 алабыз? 0-чү даражага туурабы? 0-дү 77-ни 0-чү даражага көтөргөндө 77 0-гө барабар 1-ге. Анда бул кайсы экен? Логарифма 77-дин биринчиси 0-гө барабар экен. Көбөйтүлгөн 8-дин 0-чү даражасы. Ал эми 8-дин 0-чү даражасы канчага барабар? 8 көбөйтүп 1-ге барабар, 8-дин 0-чү даражасы 1-ге барабар. 8-ди 1-ге көбөйтсөк, жооп 8 чыгат. Мынакей ушундай оңой эсептер.
18 эсепке көңүл буралы. Бул эсеп жанагы эсептен айырмасы ортосундагы белгиде. Жана плюс болчу, азыр көбөйтүп калды. Кайсы учурда көбөйтөбүз? Эстели, даражалардын касиетине билчүбүз. Мисалы үчүн 2-нин экинчи даражасы дейбиз, анан кайра сыртында экинчи даражасы дейбиз. Мисалы, бул жакта 2-нин экинчи даражасы 2 көбөйтү 2 да. Анан кайра сыртында дагы 2 болуп атат. Мынакей, ушундан 2 жолу болду. Бардыгы биригип 4 жол. Башкача айтканда, бул менен муну көбөйтүп койсок болот дегенди түшүндүрөт. Демек ушундай кылып жазып алалы. Мен биринчи булардын орундарын алмаштырып коеюн. Себеби азыр өзүңөр көрөсүңөр. Логарифма 8 3 көбөйтүлгөн 2. Орундарын алмаштырсак эчтеке өзгөрбөй турабы? Анан көбөйтүүнү биз ушундай форматта жазып алсак болот. 8 логарифма 8-дин 3-чүсү кайра сыртында 2-чи даражасы. Демек бул экөө көбөйтүлүп кетет. Ушундай жазсак болот, ушундай да жазсак болот. Бирок биз билебиз, бул жакта эмнени билебиз? Логарифма мынакей. Бул жер окшош болсо анда жооп канча чыгат? 3 чыгат. 3 чыкты, бирок сыртында 2-чи даража бар. Ал эми 3-түн 2-чи даражасы 9га барабар деген жыйынтыкка келебиз. Акыркы эсепти чыгаралы, анан кийин дагы көрөбүз да. Демек бул эсепти өзүбүз чыгарсак анда азаматпыз, өзүбүз чыгара албай калсак айла жок, азамат эмеспиз да. Демек карайбыз. Алмаштырабыз, 5 жазам. Логарифма 5-тин 3-чүсү көбөйтүлгөн минус 2. Ал эми мен муну бул форматка жазылсам болот. 5 логарифма 5-тин 3-чүсү сыртына көбөйтүү болгондуктан минус 2 деп бул жакка чакырсам. Демек 5 менен 5 окшош экен, анда жооп 3 чыгат. Барабар. 3 чыкты, бирок сыртында минус 2-чи даража турат. Бул жооп туура. Бирок бул аягына чейин чыккан жок. Биз аягына чейин чыгарып коелу. Бул деген 1/3-түн квадраты. Ал эми 1/3-түн квадраты 1/9ду берет. Эгерде кимдин жооп 1/9 чыкса, анда силер азаматсыңар. Бүгүн мына логарифма эмне экенин түшүнүп алдык. Эгерде кимге жакса салып лайк басканды унутпайбыз достор. Каналга катталганды унутпайбыз дагы, коңгуроону күйгүзүп коебуз. Бул силерден мага болгон жардам болот. Жакында бизде 4000 катталуучу болот. Бул мени аябай кубандырат. Себеби канчалык окуйм деген жаштар көбөйсө, анда өлкөбүздүн өнүгүшүнө эч кандай шек жок. Менин жаңы видеом чыгышын кааласаңар, анда 400 лайкка жеткиргенге аракет кылгыла. Бул силерге да жакшы, мага да жакшы болот. Оорчулук деле жаратпаса керек, жөн гана басып коебуз. Силер менен элин сыймагай, кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар достор.